эмне завод атабыз, бул биринчи причинасы. Экинчиден бизде азыр оорулар көбөйүп атат Ташкентте. Спорт залда если жуунуп турган жер жок болсо, обязательно дерматит, кожный дерматит менен оору болот. Анткени барасың, ылыш тердей турган жерде жуунбай кайра чыгып бошо кийимге чыксаң, бул это сама собой. Анан бизде Ташкентте көбүнчө баягы тренировкадан чыккандан кийин учурашат эле. Учурашкандан кийин чогуу отуруп чай ичип калсаң, колду жуубай, азыр менде кимдер кол жууп туруп отурду ал. Вот вопрос да. Көрдүңүзбү? Ошентип эле бардыгы эле ошентип отурат да жейт, тренировкадан чыгып келипчи, колун деле жуубай башка кылбайчы. Ички органдар уже башталат. Эми бардык Алланын буйругу менен, бирок ошого жараша биз да аракет кылышыбыз керек, амалчы. Ошон үчүн дагы ошо балдарыбыздын Ташкент жүргөн өзүбүз деле ошо барып спорт залдарга барсак, ден соолук дальше бекемделиш үчүн ошо именно ысык суу, муздак суу условия кылып деген эме. Бул экинчи причина. Үчүнчүсү, если бардык шарттар болсо Ташкентте көрчү спорт залыбызда бардык адам баргысы келет, көңүлү бар болот да. Ошол себептен анан кийин бизден анан Ташкенттик жерлештерибиз Ташкенттин атын көтөргөн, Кыргызстан желегин көтөргөн спортсмендер болот, ошондо анан дагы чыгат. Мына Каныбекке канча мээнет кылып атат. Дагы Каныбекке да башка залдарга ушинтип аракет кылып берген болот бизде, болот. Биз өзүбүз ишенип ошого аракет кылсакчы. Азыр, например, сен деле Ташкентке барып калсаң, да? Ташкентте Кызылордада жүрсөң, бир спорт залда условиясы бар болсо баргың келет да. А условия жок болсо баргың келбейт да. Онда кышынан, например, айрылып калсаң, ичи муздак, жуунуп турган жер жок. Тердеген терин кайра чечип тоже болбойт да, ошого. Ошол себептен келдик да бул нерсеге, именно спорт залдарга душевой кабина ысык суу муздак суу берилген. Алдан кийин освещение. Освещение деген бул билесиң, прожекторлор коюп берилген. Освещениени Ташкенттин бардык көчөлөрүндө жана именно глухой көчөлөр бар, кириштен коркподуң ал жакка түшкөндө. И элементарный биз азыр жерде жүрөбүз, бирок биздин ата-энелерибиз Ташкентте жүрөт да. Ошо биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз Ташкентте жүрөт. Эркек балдар мали такырып жүрөт, бирок ошолор кечинде безопасно жүрүш үчүн биз освещение кылып беришибиз керек. Освещение бирөө максимум 2,5 мың, 2 мың, 3 мың бар такалат ашып кетсечи. Но 50 урна кылдык го, жөн эле кылып атабыз. Жөн эле 50ден ашык биз 100 кылып коебуз. Бардыгыбыз биргеликте кылсак, бир ашып кетсе 100-2 сомдун чогулуп эле болуп калат десечи. Ар бир көчөгө хотя бы 4-5тен койсок деле уже Ташкент жаккап кетет. Бүт көчөгө коюп иштебиз. Освещение деген планыбыз бар. Алдан кийин могу жумуш менен камсыздоо деген планыбыз бар. Жумуш дегенде биздин биринчи немебиз азыр буюрса. Биз азыр официально Ташкент сада биримдиги деген биздин официальный немебиз жок, документибизчи. Ошону кылдырткан атабыз буюрса, печатчы. Ошону жазып атабыз. Андан кийин жумуштарды кылабыз. Бул жумуштарды эмне менен кылабыз? Биз азыр ноолорду кылабыз деп айтып берип атабыз, полный пландарчы. Постоянно садага бергиле, акча бергиле деп ушинтип бербейбиз. Биз жумушту ачайлап атабыз. Ташкентте жумушу жок жерлештерибиз көп. Биринчи элементарный бизде биринчи немеге келгенде биз пакетти айтканбыз да, пакет чыгарабыз депчи. Пакеттен жазуусун Ташкент сада биримди деген знак бар го, ошентип эле коебуз да. Ташкентте как минимум 5 мың магазин бар. Казак калса 5 мыңга тарката турганда кызык. Ал жерден хотя бы ушундай болбой калганда бир 200-300 пайда келиш керек. Биздин расчет боюнча ошондон 200 миңи ошол жердеги Ташкентте жерлештерибиз иштеп, ошо расходу кетип 100 миңден садага биримдигине биреше келсе, көп нерсени да кылдык. Буну кандай кылабыз? Биз азыр печать официально кылдырабыз да, казак биз кайрылабыз эле. Биз Ташкент садага биримдиги деген жөн эле Ташкенттин ичине калбайбыз биз. Кыргызстан, чет мамлекеттин бардыгына письмо жазып жөнөтөбүз. Бизге жардам керек. Ташкент деген шаарыбыз бар Кыргызстанда. Иш жоктун айынан көбү бузулуп кетип атат. Иш жоктун айынан көбү жаман жолго кетип атат. Иш жоктун айынан көбү дагы ичип кетип атат депчи. Ошолорубузду өзүбүздүн элибизди бекемдеп кармап калайлы. Жардам бергиле. Сабай кылып бергиле бизге депчи. Болбосо даже мындай 5% бир акча бергиле, биз кылып ушу жердештерибизге жумуш менен камсыздандырып коелу депчи. Ташкентте жүргөн, Москвада жүргөн, иши жок жүргөн жердештерибиз да көп.
иши жок кыйналып кеткендер да бар. Ошолор барза да жумуш бар. Биз эми жөн эле бияка келген жокпуз да. Таш көмүрдө иш жоктун айынан келип атабыз бул жергечи. Туруктуу өзүбүздүн немебизге дал келип аткан иш жоктун айынан келдик да бардыгыбыз элечи. Если жашообуз жакшы болсо, бияка жака эмне келмекпиз? Ата-энебиз Кыргызстанда болсо, өзүбүз биякта жүрөбүз. Эмне bunun кереги бар? Айла жок келип атабыз, иш жоктун айынан. Ошого колдон келишинче ар кандай иштерди кылып, ошол жака эле таш көмүрдүн немесин камсыздандырып коюп, элдерибизди эч жака чыгарып ошол жерде кармап коелу депчи. И иш жоктун айынан да жашоо бузулат, ошол нерселерде болбосун деген ниетте ошо иш жөнүндө мында сүйлөшүп да. Алдан кийин бир дагы неме көчөлөрдү жа освещение өтөп, дагы асфальтка чейин бардык да. Бул казыр буйругун көрдүңүзбү? 10 айда 1 миллион 700 болуп атат да. Бул таш көмүрдүн садага биримдигинин бир аз эле неме болгондон жарымынан азы постоянно салым кылганын айынан ушунча болуп атат. Если максимально 100% бардык салымышты кошсок, кылоодон 4 эсе чогулмак. Как минимум, бардык алган буйругун ошондой болот. Ошондой почему нет? Вообще көчөлөр бар, жана өтө албай турган, ошолорду асфальттап коюп жакшы да. Аябай возможно нерсе да. Алдан кийин бир таш көмүрдөн биз жакшы бир юрист карашыш керек болот. Таш көмүр садага биримдигинин баарын документаль эки жактан жолдо көтөрүп бере турган. Кимдердин таанышыңар болсо, сөзсүз айтып, предлагать эле, ушундай айта бул жашообузда бир өзүбүзгө, ар күнү өзүбүзгө суроо бериш керек болот да. Таш көмүр жердештерине не салым кылдым деп, ошол не кылдым, не жардам бердим депчи. Ошондой ойдо эле ошо баардыгыбыз аракет кылалы. Но нерселер баардыгы боло турган нерсе азыр айтканчы. Бул нерсе стабильно баардыгыбыз 200-300 рубльдан эч кимибиз эринбей кошуп койсок, анан ушулар болот. Эч кимибиз мен 100 рубльм, 200 рубльм неге жарамаган эле деген ойдо болсо, бул дагы болбойт да. Именно ошо 200-100 рубльдин айынан ушунча акча чогулду. 1 миллион 700, почти 1 миллион 800 бул акча оңой акча эмес, мындай акча чогултушу. Ошого келип эле бир туугандар, жердештер биргеликте аракет кылайлы. Бардыгыбыз. Бул нерсе менен көп иштерди кылып бүтүрдүк болот. Бул иштерди кылсак биз ташкынды гүлдөтө турган эле нерселер бар, бардыгыбыз. Аракет кылайлы. Иштер бул мотив ар бир каждый сам по себе жүрөбүз. Кийин бөлүп да кетебиз. Буйруза биргеликте болобуз барыбыз. Ошо рахмат. Ошо мисалы үчүн бирөө 1000 сом которуп берсе, аны 1000 сом которуп чөнтөгүндө 200 болсо, мен дагы 800 кошоюн демек эле. Баарыңарды которуп бер. Аны 1000 сом которуп, мен дагы 1000 сом которайын демейм. Өзүнө чыкканын которуп бер. Өткүр эке сүйлөп коюн. Кошумча бар. Жанагы жумуш боюнча менде неме бар да, жумуш боюнда айтып атпайбы, жумуш создавать этебиз депчи. Жумуш создавать этип бизде эмне бар? Бизде 3-4 кесип бар. Токтогул немеден Каракөлдөн түшүп келгенде эле оң жакта ким барыңар билет кош келсе, бир балык багат ошо, жана фермерчи. Ошо биздин өзүбүздүн кестердин ортолоруна ошентип балык бактырсак болот, ошол эле жумуш. Өтө сонун жумуш болот, ошочу. Азыр эмнеге биз пакет деп айтып атабыз экен. Пакет ошо бизде макулатура Испания ушундай немебиз бар да. Бул себептен буга келип калганбыз. Биз жана урнада отурдук, анан жүрөшөбүз. Ошондой эле уланыбыз болот да. Көчөдө мусор калбаган. Макулатура пул айтып атабыз, алдан биз туалеттин бумага чыгарабыз да. Анан пакет чыгарабыз деп атабыз, пакет пленка алсак, биз ошо көчөдө калбагат, ошолорду өзүбүзгө келет, кайра өзүбүз эле чыгарабыз да, кайра өзүбүз чыгарабыз. Мусор как бы таза. Второй серия болот да, бир кызыч. Мен айтып атам, жанагындай ошентип балык бакса, өзү нарынын жээгинде действительно, ошо жанагы Каракөлдүк киши жанагы ошо неме нарын көргөндө ошо азыр Европага балык тартып жөнөтүп атат да. Сен рабочий сезонду көчкөн тотосуң, туурабы? Рабочий силаны ошентип көбөйтүп, ал деле өзү бакып ошол нерсе бизде жана документ деген нерсе болот да. Азыр биз официально документтештирип алган болсок биз